Текстиль транс фабрикасы Кыргызстанда жалгыз кездеме өндүргөн ишкана болуп саналат. Аталган өндүрүштөн бүгүнкү күндө 10 тоннага чейин кездеме чыгарылат. Жабдыктардын бардыгы тең заманбап автоматташтырылган. Алар кездемени тигүүчү жана ага боек коюучу цехтерде орун алган. Даяр болгон продукция алгач тиешелүү адистердин колунан өтүү үчүн лабораторияга түшөт. Андан соң гана жогоруда айтылган цехтерге жөнөтүлөт. Биздин лаборатория болсо биздин фабриканын кичинекей мини цехы болуп эсептелет. Биякта деген бизге берилген заказ кылынган өңдөрүстүн баарын чыгарып беребиз. Канча процент кайсы краска кошулса, ушул өң колубузга бериле турганын. Ошол проценттерин баарын бияктан эсептейбиз дагы, чоң цехтерге жөнөтөбүз. Аякта чоң масштабтагы материалдар уже боелуп башталат. Биякта деген андан тышкары деген ар кандай химикаттар келет, алардын дагы ичиндеги эмнеден жасалганын чыгарабыз, тесттерди кылабыз. Суунун, например, суунун дагы жумшактыгын, катуулугун бүт ошолордун баарын эсептеп, бизге боекко дагы ыңгайлуу түрдө чыгарганга аракет кылабыз да. Фабрикадагы жумушчулардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү жашоочулар түзөт. Ал эми тажрыйбалуу адистер чет жактан чакырылган. Алар өз кезегинде кызматкерлерге жаңы жабдыктар менен туура иш алып барууну үйрөтүшөт. Белгилей кетсек, чыгарылган продукциянын басымдуу бөлүгү Борбор калаадагы тигүү цехтерине өткөрүлөт. Негизинен компания буйрутмалар менен иштейт. Дагы чоңоебуз буюрса, кийин дагы бул жер негизи здание деген бир 40 тонна күнүмдүк 40 тонна ткань чыгарганга жарактуу. Азыр кийин дагы жаңы красильный барабандарды алыш керек. Дагы башка сушительный, печатный станокторубуз келатат мисалы. Үстүнө вязальныйга дагы 10 чактыдай дагы өрмө станоктору келатат. Ошолорду коюп жакшылап иштеп баштасак, буюрса эметет. Дагы эмес көбөйөт. 40 тоннага чейин эмес бар. Аталган кездеме чыгаруучу компанияга Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жеңилдетилген насыя берген. Себеби фонддун максаты биринчиден Кыргызстандын экономикасын модернизациялоо, жеке долбоорлорду каржылоо жана ошондой эле Орус-Кыргыз соода-саттык кызматташуусуна көмөк көрсөтүү болуп эсептелет. Бул Токмокто жайгашкан Текстиль транс деген фабрика. Бул жаңыдан курулган фабрика болчу. Былтыркы жылдын февраль айында ишине кирген. Башында бул долбоорго биз $7,5 миллион бергенбиз. Курулуш жумуштарына жана жаңы жабдууларды сатып алганга. Андан кийин кошумча жабдууга, анан айлануучу капиталга дагы $1 миллион жакын бергенбиз. Кийин мына быйылкы жылы дагы айлануучу капиталды толтурганга дагы 750 миң. Ошону менен жалпы $9,3 миллион тегерегинде каражат бөлүндү бул фабрикага. Жакшы иштеп атат, бирок толук кандуу баягы өзүнүн толук 100% кубаттуулугуна чыга элек. Өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек, бирок жыл сайын өсүштөрү жакшы, баягы көрсөткүчтөрү өсүп атат. Фонддун төрагасы Эркин Асрандиев белгилегендей, фондко долбоорлордун басымдуу бөлүгү Чүй жана Бишкек шаарынан түшөт. Бирок негизги басым өлкө башчысынын жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүүгө жасалат. Тынчтык Акишев, Азат Муратбеков, Пирамида.